Assalamu алейкум рахматулла. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, мен сиздерге кайрылуу кылайын деп турам карапайым калктын атынан. Карапайым калктын арасын мен дагы толуктайм, ошол себептен мен айтууга укугум бар. Ушул эмнени айтам, мен ПДД штрафтарды жөнүндө сөз козгогум келип турат. ПДД штрафтардын өлчөмүн азайтсаңыздар, мисалы 3000 сом штраф бул өтө эле жогорку баскыч. Карапайым калктын арасын кимдер толуктайт? Жумушчулар, пенсионерлер, алардын катарында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын баардыгын эске алыш керек. Эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген адам болсо, бирок ошо бир аз машинасы менен элге аралашып, ары бери жүргөн болсо, эки жолу бир какой-то бир мындай сплошной полосаны тебип ала турган болсо, ошол жерден 6000 сом акчасын алып коюп атасыздар. Ал 6000 сом акча ал деген бир айлык пенсиясы. Кээ бирлер андан дагы 2000 сом, 3000 сом пенсия менен жашагандар бар. Анан кийин алардын пенсиясын алып койдуңуздар, эми алар кантип жамбагат? Эртең ооруп калса дары керек. Аларды ким берет? Же эмне пенсияны 50 миң, 60 миң кылып коюп турандан кийин 3000 сомдон кылып атасыздарбы? Ошол себептен мен сиздерден дагы бир жолу суранып кетем. Ушул ПДД штрафтардын өлчөмүн азайтыңыздар. Жана ошондой эле мен талап кылам. Бизге кереги жок андайдын. Жедет ушунча жыл биз өзүбүздүн укугубузду билбей, укугубузду тебелендик. Жедет бизге. Мен сиздерден суранам, дагы бир жолу талап кылам, азайтыңыздар. Кереги жок бизге андайдын.